Дордой Алай клубун Ошто жеңип алды. Бүгүн 28 сентябрда футбол боюнча Кыргызстандын премьер-лигасында кезектеги 23 турниринин беттеши өттү. Анын алкагында лидерлер Оштун Алай командасы менен Бишкектин Дордой клубу беттешип, дордойлуктар 1-3 эсебинде жеңип алды. Голдорду Кожо Жаубел 63, Морали Махмедов 53-77, Вахыт Оросхаденов 88-мүнөттөрдө киргизишти. Бул беттештин жыйынтыгы футбол боюнча Кыргызстандын быйылкы чемпионун аныктап коюшу мүмкүн. 23 турдан кийин Алай 23 беттештен 50 упай, Дордой 21 оюндан 43 упай алды. Булак Барометр KG сайты.